26 жаштагы Кымбат Таштемирова экинчи жолу эне болуу бактысына ээ болду. Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борборуна көз жарган келин Ташиевтердин апасы Алима ападай күчтүү, кайраттуу, баатыр эне болсун деп кызынын атын Алима деп атаганын айтты. Ал эми биринчи уулунун ысымы президентибиздин атынан Садыр деп коюлган. Президентибиз менен генералыбызга ыраазычылык билдирем. Ушу бизди аялдарды ойлоп бизге роддом ачып бергенине чоң рахмат. Алима апабыздай батыр эне болсун деп кызымдын атын Алима койдум. Биринчи баламдын аты Садыр. Ошондой чыдамкай адам экенин билебиз. Күчтүү адам экенин билебиз. Ошондой адам болсун деп Садыр деп койдук. Жаңыдан ачылган төрөт үйдө Шайыргүл Мухтар кызы да көз жарды. Ал кечээ 15 май күнү кечки саат 9:20 Алимкуловдордун үй бүлөсүнө уул алып келди. Учурда кубанычы коюна батпай турган келин сезимдери менен бөлүштү. Ошол президентибизге окшоп чечкиндүү, адилеттүү бала болсун деп койдук. Өзүм Мухтар кызы Шайыргүл, 31 жаштамын. Барпынын кызымын. Благоевшенкага келин болуп түшкөнмүн. Ошол здание боюнча эне жана бала төрөт үйү боюнча аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай условиялары жакшы. Караган врачтар деле бүт баары аябай жакшы. Көңүл буруп карашты. Ошентип Садыр Алимкулов үй бүлөдө 4-чү уул жана 10-чу небере болуп калды. Алимкуловдор өлкө башынын ысымын коюуну көпчүлүк кеңешип чечишкен. Президентибиздей Айкөл кыргыз элинин керегине жараган уул болсун деп тилек кылышкан. Падышабыз Камчыбек Кыдыршаевичтер келип ачты. Заманабап өтө барпы жергеси Жалал Абад областынын эң сыймыктуу төрөт үйү болду. Биз кубанычтабыз. Айшенебиздин атын койгон Алима апабыз. Ошолордун демөөрчүлүк балдарыга, кыздарыга бардыгы чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошол 10-чу неберем Кудайга шүгүр мына ушу башыбыздагы падышабыздын атын коебуз деп өзүбүзчө кубанып, элди башкарган, элдин сүйүнүчүгө жараган Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Барп атынан, ушул Жалал Абад областынын атынан ыраазычылык билдирем. Себеби Камчыбек Кыдыршаевич өзү ушул жерден чоңой өскөн карапайым элден чыкканбыз. Ого ыраазычылык билдиремин. Себеби бул өтө жогорку деңгээлдеги төрөт үй болуп ачылды. Кубанычтабыз. Мындан кийинки жаштар жакшы, саглам төлөшкө шарттарды куруп берди. Чоңдон чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Ошо падышаларыбызга, Камчыбек Кыдыршаевичке рахмат. Ошондой келишсин элдер бардыгы кубанычта, алдылары жаркыраган, заманабап, эми кыскасы бул жомоктогу жоктой курулган төрөт үй болду. Биз кубанычтабыз. Барпынын эли, Жалал Абадтын эли бардыгыбыз кубанычтабыз. Кыргызстан боюнча ушундайлар көбөйө берсин. Ажаларыбызга ден соолук, узун өмүр каалаймын. Рахмат сиздерге. Неберенин ысымын ким койду? Неберенин ысымын ушул өзүбүз ойлоп, атасы менен кеңешип, ушул эл башында мына биздин Садыр Нуркожоевичтей бир жакшы жигит чыган жигиттерде болсун. Кийинкилерин Камчыбек Ташиевдей ушул чыгандар болсун. Ушундай элдин керегине жараган ушундай падышалар болсо сыймыктанабыз да. Үйдө деле азыр мен эми 10-чу неберем болсо дагы кубанып атамын. Падышабыз биздин деп. Рахмат. Биздин падышасы төрөлдү деп. Рахмат. Рахмат. Малым болгондой Алима Ташиева атындагы төрөт үйү кечээ 15 майдан тарта иштеп баштаган. Бир сутка ичинде борбордо 9 наристе төрөлгөн. Учурда алардын баарынын ден соолуктары жакшы, дарыгерлерден көзөмөлүндө. 8 урот болду, кечээ болду. Эртең менен бирөө болду. Ошо менен 9 болду. Кечеги 8-дин бирөөсү кесарево жол менен төрөлдү. Биринчисинде кесарево болгон экен. Экинчи төрөттө кесарево жол менен төрөлдү. Азыр Розалда бирөө бар, төрөй турган. Патологияда 3 аялыбыз бар. Дайым алардагы
эмеси жакшы, абалы жакшы. Патологияда бир аялыбыз бар. Аялдардын, балдардын азырынча состояниясы жакшы. Дарыгерлер жетиштүү баары карап атасыздар. Дарыгерлер азырынча жакшы, жетиштүү эле болуп атат. Эки жактан алып келип атышат врачтарды Бишкектен, Оштон, президентибизге, Камчык Адашевичке, министрибизге, Айбек Тартайличке рахмат. Бизге врачтарды камсыздап атат, дары-дармектер менен камсыздап атат. Сырттан келгендер дагы көп. Баягы приемный отделенияден өзлөрүнүн жардамын көрсөтүп, консультация берип, анан үйлөрүнө кетирип атышат. Бейле кетсек, жаңыдан иштеп баштаган эне жана баланы коргоо борборунда биринчилерден болуп төрөлгөн 2 наристенин ысымы Камчыбек жана Кыдырша деп коюлган болчу. Алар Көк Ар төрөнүнүн жана Бек Абат айылынын тургундары. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.